Бул жер размери 700 гектар. Солнечный электростанция куруп баштайбыз буюрса. Азыркы күндөр акыркы техникалык документтер финализируется, экспертиза тапшырабыз. Экспертиза алгандан кийин Кудайым буюрса 1,5 жылдын ичинде куруп бүтүрөбүз. Инвестиция суммасы 400 миллион тегерегинде. Биздин жерибизде сиз өзүңүз көрүп атасыз, эң негизги панелдер болот. Бирок жерде да подстанция болот. Анан линияга искусский подстанция подключение болот. Офис болот. Анан машинелерге электрический зарядка станция болот. Толук курулуш баштаганда биздин оюнча 1,5 жумушчулар керек да. Бүткөндөн кийин 50 киши, анткени бүт автоматикалык оборудование турат. Азыркы күндө Кытайдын технология эң жогору деп саналат. Molin Energy деген компания Латинский Америка, Европа, Юго-Восточный Азияда уже 1 гигаваттын ашык уже бүтүрүп жүргүзүп атат ошо солнечный электростанция. 1,5 мегаватт бул биринчи фаза болуп атат. Бул Исколь проектысы. Биз азырда Нарында, Баткенде, башка областтарда жерди да кыдырып жүрөбүз да. Биздин техникалыктар жанагы радиацияны карашат, анан над уровнем моря эмесин бийиктиги карап атышат да.